Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Силер менен кыргыз адабияты сабагынан жолугуп отурганыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабакты мен Ош шаарындагы номер 52 кыргыз-түрк достугу мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шамырзаев Илгиз алып барамын. Бул видео сабакты көргөнчө биздин баракчабызга катталып, өзүңүздөрдүн сунуш пикир жана суроолоруңуздарды комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Кыргыз адабияты сабагынан эң алгачкы киришүү сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, жашоодо ар бир адамдын, ар бир иш-аракеттин өзүнүн максаты болот. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыздын да өзүнө тиешелүү болгон максаттары бар. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер адабияттын жашообуздагы орду, зарылчылыгы тууралуу маалымат аласыңар. Адабият деген сөздүн келип чыгышы жана анын маанисин билесиңер. Сөз жана анын адабияттагы орду тууралуу таанышасыңар. Урматтуу окуучулар, көркөм адабияттын башкы предмети адам жана анын көп кырдуу турмушу. Адам жаралгандан тартып эле дүйнөнү жана тегерегиндеги башка адамдарды аңдап биле баштайт. Мына ошол аңдап билгендерин бөлөк бирөөлөргө адегенде ооз-эки формада, бара-бара сызуу жана жазуу формасында айтууну үйрөнгөн. Ошентип, адабият жөнөкөй бир сөз өнөр катары пайда болгон. Сөз өнөрү баарынын башатында турат. Адабият сөзү араб тилинен алынып, бизче которгондо адеп, адептүүлүк, ыймандуулук деген маанини берет. Көркөм өнөрдүн түрлөрү көп. Мисалы, музыка, сүрөт, театр, кино жана башка. Мына ушулардын ичинен адабият өз ойлорун сөз өнөрү менен ишке ашыруучу, дүйнөнү образдуу чагылдырууга негизделген түрү. Бул түшүнүк кең мааниде бардык эле жазылган чыгармаларга карата колдонулат. Мисалы, илимий адабият, техникалык адабият, медициналык адабият жана башка. Ал эми тар мааниде көркөм чыгарма дегенди билдирет. Сүрөттө боёк, бийде кыймыл, музыкада үн негизги курулуш материалы болсо, адабиятта мындай кызматты сөз аткарат. Ошондуктан анда ар кандай идея, тема сөздүн жардамы аркылуу ачылат. Адабият ооз-эки айтылса, анда ал угууга ылайыкталат. Ал эми жазуу формасында болгондо окурманды кабыл алууга ылайыкташат. Адабиятта ар түрдүү тектер, түрлөр, жанрлар турмушту чагылдыруунун өзгөчөлүктөрүнө ылайык аракеттенет. Ал адамдарга таанытуучулук, тарбиялоочулук, өстүрүп өнүктүрүүчүлүк, эстетикалык рахат берүүчүлүк кызмат кылат. Адабият элдин аң сезими, жарыгы, жемиши, алардын жашоо турмушу болуу менен адам таануу катары элдик руханий турмушун дайым коштоп келе жатат. Адабиятта жер суу, буюм тайымдар, жаныбарлар сүрөттөлө берет. Бирок ошолордун баары адамдын турмушу менен байланыштуу болот. Мисалы, тамсилдерде бир жаныбар менен экинчи жаныбар сүйлөшүп жатса да, биз аларды адам катары түшүнөбүз. Ошондуктан көркөм адабияттын башкы предмети адам жана анын көп кырдуу турмушу деп айтылат. Илимдин жана көркөм өнөрдүн башка түрлөрүнүн адабияттан айырмасы схемада берилди. Силер окуу китебиндеги схемадан көрүп тургандай, турмушту искусствонун баардык түрү көркөм чагылдырат, бирок алардын материалдары ар түрдүү болот. Көркөмдүктүн негизги жана башкы булагы турмуш көрүнүштөрүн образдуу формада бериши. Ошого карата өзүнүн оюн жана сезимин көркөмдүктө жеткирүү мүмкүндүгү. Адабиятта кандайдыр бир окуяны, көрүнүштү, адамдын кебете кешпирин, жаратылышты жана башка нерселерди сүрөттөйт. Мисалы, Аалы Токонбаевдин Жараланган жүрөк повестинде каармандарын адегенде төмөнкүдөй сүрөттөө менен тааныштырат да, ошол сүрөттөөдө үркүндөн кийинки оор турмуштун бир үзүмүн көз алдыга тартат. 1917 жыл. Жер томсоруп гана турат. Жайкалган эгин, буралган чөп жок. Ызылдап жүргөн шамалга чыдай албай кыйыккан жандык сыяктуу титиреп турган сейрек куурайлар. Алардын арасында ичке куйруктарын көтөрүп, сереңдеп чуркаган сур чычкандар гана жүрөт. Каттуу жел жүрсө, жөө тумандай калдайган боз топурак учат. Жол боюндагы зымкарагайлар шамалдын күчүнөн күйгүрөнүшөт. Кээде үн чыгарып озондошот. Ушундай коркунучтуу талаада ким жүрсүн? Бирок турмушта эмнелер болбойт. Талааны ээлеген бопбоз мүрзөлөрдүн арасынан арбак сыяктуу караан көрүндү да жок болду. Ал бир аздан кийин созулуп кайта көтөрүлүп, экөө болуп көрүндү.
Анын бири эң эле узун, экинчиси жалпак. Алар бир аз кыймылдап, мүрзөнү аралашты да кайта жерге кирген эмедей жок болушту. Жогорудагы текстти илим башкача түшүндүрөт. Анда көркөм образдар, көркөм, кооз сөздөр болбойт. Аларда мисалы тарых илиминде цифралар, фактылар так, реалдуу берилет. Мына ошондуктан адабиятты сөз өнөрү, анын курулуш материалы сөз дейбиз да, анын чыгармаларын окуп, турмушту ар тараптуу таанып билебиз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта төмөнкү тартип боюнча дептериңерге жазуу ишин жүргүзгүлө. Эскертүү: жазуу ишин жазбай таштап коюу жарабайт. Андыктан сөзсүз түрдө төмөнкү иреттик боюнча маалыматтарды жазгыла. Биринчи, алгач бүгүнкү күндү жана теманы дептерибизге түшүрөбүз. Мисалы, аяк 10 айынын 5-и тема киришүү сабагы. Эскертүү: жазуу жумушун жүргүзүп жаткан учурда сөздөрдүн туура жазылуусуна көңүл бургула. Экинчи, адабият деген сөз кайсыл тилден алынгандыгы жана кандай маанини берерин жазабыз. Мисалы, адабият сөзү араб тилинен алынып, бизче которгондо адеп, адептүүлүк, ыймандуулук деген маанини берет. Демек адабияттагы ар кайсыл жанрдагы чыгармалардын баары адам баласын адептүүлүккө тарбиялайт десек, жаңылышпайбыз. Үчүнчү, үй тапшырмасы катары берилген 3 суроого жоопторубузду жазабыз. Мисалы, урматтуу окуучулар, эгерде силер жазуучу болсоңор, эмне тууралуу жазмак элеңер? Бул сурооду жазгандан кийин, бул суроонун алдына өзүңөрдүн жообуңарды жазууңар керек. Экинчи, эмне үчүн адабиятты сөз өнөрү дешет? Бул суроодон кийин дагы өзүңөрдүн жообуңарды жазууңар керек болот. Үчүнчү суроо: бир эле теманы жазуучу жана тарыхчы кандай жазат? Мисал келтиргилечи. Бул суроодон кийин дагы баштагыдай эле өзүңөрдүн жообуңарды суроонун алдына жазасыңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды тагыраак айтканда киришүү сабагын жыйынтыктап жатып, төмөндөгүдөй тыянак чыгарабыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер адабияттын жашообуздагы орду, зарылчылыгы тууралуу маалымат алдыңар. Адабият деген сөздүн келип чыгышы жана анын маанисин билдиңер. Сөз жана анын адабияттагы орду тууралуу тааныштыңар. Эгерде силер жазуучу болсоңор, эмне тууралуу жазмак элеңер? Эмне үчүн адабиятты сөз өнөрү дешет? Бир эле теманы жазуучу жана тарыхчы кандай жазат? Мисал келтиргилечи. Эгерде эсиңерде болсо, биз бир аз мурун дал ушул суроолорду үй тапшырмасы катары силерге түшүндүрүп өттүк. Үй тапшырмасын жазуу дептерибизге жазып алабыз. Жогоруда берилген 3 суроого өзүбүздүн жоопторубузду жазабыз. Эскертүү: суроолорго жазган жообуңарды WhatsApp тиркемеси аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жиберүүнү унутпагыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү эң алгачкы киришүү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактардан силер менен видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат тургула.